Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү тууралуу кененирээк чыгарчы деди эле да. Үсөнбеков Темирлан, Бакамбаев айылынын жашоочусу. Биздин үй бүлөдөн 125 000 сом акча каражатын карызга алып кетип, ал акчаны бере албай, өз автоунаасын ломбардка апарып койдуруп, анан биздин акчаны кайтарып берген да. Кайра ал өз машинасын ломбардтан чыгара албай калып, жалган маалымат менен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө кайрылып, алар биздин үй бүлөгө басым жасап, коркутуп, $3,500 машинабызды булар тартып алышкан. Булардан болгон зомбулук мына азыркы убакытка чейин токтой элек. 2021 Үсөнбеков Темирлан мени сууга чөгөрүп, арыз менен мен Тоңур ИИБке кайрылгам. 2023 бул иш кайра кайталанганда, 2024 мен кош бойлуу кезимде түнкү саат 1:30 үйгө секирип кирип, мени үстү түшүп кеткен мүрзөгө салышып, эмне себептен УКМКга арыз жазып атасың, арыз жазганыңды токтот, жакында өлүмүңдү көрүп каласың деп коркутушуп, ошонун кесепетинен мына жарыкка келчү наристе зыянга учураган да. Бул баланын өзүнүн аты, мен көчө жакында уктум, Шакал деп айтып коюшат экен да. Бул жалгыз жабыркаган мен эле эмес экенмин. Бул баладан жабыркаган дагы бир 2-3 адам бар экен да. Бул зордук, зомбулук качан токтойт? Биздин үнүбүз качан жетет жогору жака? 2023 жылдан бери мына арыз жазып келатам, эч кандай тыянак чыкпай эле. Азыр Бишкек шаарында качып жүрөт деген имиштерди угуп атам, бияка жашыруун эле келип кетет экен дейт. Жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү азыр биздин районда депутат экен. Эми мен ошо районный депутатка мен өзүнө кайрылайын деп атам. Менин мыйзамсыз коркутуп, үркүтүп автоунаамды тартып алды эле. Эми ошо автоунаамды кайра тартып бер деп, ошол депутатка кайра мен кайрылайын деп жатам да.